Салам достор, бүгүн ишемби, ал эми Супер ТВ Бир Бол партиясынын штабына келди. Ичине кирип көрөлү, кандай иштеп атышыптыр, ким бар экен. Деги эле партиянын лидери ордундо экен, жүрүңүздөр чогуу көрөлү. Саламатсызбы? Кандайсыз? Менин атым Алтынай болот, Супер ТВда иштейм. Алтынбек Турдубаевич менен сүйлөшсөк болобу, маектешсек болобу деп сураганы келдик. Кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жолдо болгон жоксузбу сизге? Жок. Аябай күтүүсүздөн келип калдык. Сиз менен маектешсекпи дегенбиз агай. Мүмкүнчүлүгүңүз барбы, убактыңыз барбы? Аман калабызбы? Тинч эле, кенен кесири сонун бир маектешели, эмесе. Жакында эле тизмени жарыяладыңыздарбы? Сизди партиянын лидеринин 10-катардан көргөнүбүз бир аз таң калыштуу болду, бир чети мени 11-катардан ары болсоңуз таң калтырмак экен деп ошол нерсеге ойлонуп калдым да. Бул жерде көп талаш болду. Мен алдыга жаштарды ошол билимдүү жаштарыбызды алдыга коюм келди. Мен да алдында бол деген дагы талаш болду. Анан мен артыраак болоюн деген да оюм болду. Мен 20-чы болуп турайын деген оюм болгон. Бирок ошол жерде жок дегенде десяткада болушуңар керек деп команданын бул талабы болду. 10-чыда болсо мындай туура болот экен деген талап. Анан ошол талаштар менен мен өзүм артка эле кетейин деп аткам. Артта жаштарды алдыга коюп атам деген ой менен аракет кылганбыз. Бирок талаштардын түрдүү ушундай ойлордун негизинде 10-чы болгонго туура келди. Ошондо сиз мандатка илинип калып алсам деле мейли болчу деп ошого макул болуп атасызбы? Жок, биз 10 эмес, биз 20дан көбүрөөк мандат алабыз. Кудай буйруса. Может, андан да көбүрөөктүр. Эми бул Кудайдын буйругу, элдин колунда бүт нерсе. Бир Бол партиясынын негизги потенциалы кандай, орду кандай? Мисалы, азыр сиздер өзүңүздөр айтып атасыздар, оппозицияны баягы карманабыз депчи. Чында эле нак таза оппозициябы же бийлик менен кайсы бир деңгээлде сүйлөшүп алган, же бир келишип алган псевдо оппозиция болуп калабы деген суроо. Сүйлөшүп алгандар көпчүлүгү мындай сүйлөшүп алдык деп бир жалган сөздөрдү деле таратып беришет да, командасын жыйнаш үчүн. Биз оппозиция болобуз бүгүнкү системага. Ошол саламаттыкты сактоодогу туура эмес система жүрүп атканга. Ошол билим берүү тармагындагы туура эмес системага. Бүгүн жалпы эле бизде иштеп аткан мына калыптанган 30 жылдык эгемендүүлүк 29 жылда алган калыптанып калган бүгүн эскилиги жеткен иштебей жаткан системага биз оппозициябыз. Эгерде ошо системаны алып ушул бойдон отурабыз, ушул бизге жагат дегендер болсо, биз ошолорго оппозициябыз. Биз өзгөртүшүбүз керек. Түп тамыры менен бул башкаруу системасын жаңыдан коюшубуз керек. Андай кылбасак биз алдыга жылбай, мына ар бир жаран өзүнө суроо берет. Бирөөгө да эмне үчүн биз өнүкпөй атабыз? Эмне үчүн жылбай атат деген суроого эч ким жакшы так жооп бере албай келет бүгүнкү. Бул деген биздин жашап аткан түптөлгөн бүгүнкү башкаруу системабыз такыр туура эмес. Ал система бизге каршы иштейт. Биз ошону сындырышыбыз керек. Ал системанын түп тамыры менен аны ыргытып, жаңы башкаруу системасын курушубуз керек. Ал үчүн күч жетет деп түшүнөсүзбү? Ал үчүн биринчи очередь деңгээл билим керек. Андай деңгээл билимди мен тегерегиме жыйнаганга аракет кылдым. Кудай буйруса, балдардын бүт опыту деңгээли жетет. Эл колдоп берсе, бул эл күч болот. Оранжевый свет, бул свет жаңылануунун свети. Өзгөрүүнүн свети. Биз өзгөрүшүбүз керек, жаңыланышыбыз. Биз жөн эле сөзгө менен эмес, ички дүйнөбүздү, биздин аң сезимибизди өзгөртүшүбүз керек.
Биз азыр кеч калып атабыз. Дүйнө күндөн күнгө мен таң калып бүтө албай атам. Күндө түрдүү жаңылануу, күндө мына темп аябай тезледи. Биз кеч калып кетип атабыз. Биз тез өзгөрүп, тез алдыга кыймылдашыбыз керек. Анын үчүн бизге заманбап билим алган уул кыздарыбыз бийлик башына кызматтарга келиш керек. Eskиче түшүнүгү бар, мага окшогон түшүнүгү барлар буну жасай албашында мен көзүм жетти. Ошон үчүн мен жаңы составды өзүмү дагы ошо жаңы түшүнүккө өзгөргөнгө аракет кылып атам. Жакында шайлоо келет атагай, анан былтыр социалдык тармактарда өзүңүздүн баракчаңыздан түз эфирге чыгып, Ош базарында манты жеп аттыңыз, андан кийин географ атка конгон Кайрат аттуу жигитке жардам берип, сиз ага паспорт алып беришине көмөктөштүңүз. Анан ушунун баарын саясатчылар үчүн, чиновниктер үчүн бир адаттан тыш көрүнүш болгондуктан, сиздин ошол ишиңизди эл бир шайлоого карата, шайлоо 2020-га карата атайын жасалган пиар ход деп баалашты да. Бул боюнча сиз кандай комментарий бересиз? Элге ошондой байкалышы мүмкүн. Мындай да, мен дайым эле элдин ичиндемин. Бир жалгыз эле жүрөм, кайсыл жерде болбосун. Көп жерде эл менен аралашып эле. Балдар менен да сүйлөшө алам, жаш балдар менен. Аксакалдар менен да сүйлөшө алам. Апалар менен дагы анан бүт жерге аралашып жүрө алам да, Кудайга шүгүр. Андай элден качуу, же бир телохранительдер менен жүрүү, андай эме жок. Дайым эле ошондо улак чабып жүрөм көп жерде, көп жерде футбол ойноп жүрөм, же башка бир ачылыштарда, же мындай жерлерде эл менен аралашып. Анан акыркы мезгилде бир соцсети күчөп атпайбы? Ошол темптин күчөгөнүнө, ошол агымга карап мен батыраак чыкканымын, ал көбүрөөк байкалды да. Ошон үчүн бул шайлоонун алдына туш келип калганда, ошол кичине темп тездегени бул шайлоого даярданып атат деген маселе жок. Андай эмес, тескерисинче мен өзгөрүп атам, жаңыланып атам. Бул соцсеттер, тармактар сөзсүз диктовать этип атат. Эмне керек экенин? Дүйнөгө бүт бул өзүнүкүн диктовать этет. Бул элге жакындыгың, элге аралашкандыгың. Бирок сөзсүз эми критикага сөзсүз мындай калат экенсиң, ага карабай аракет кылып, бирок итök ошол мен кетип аткан жолум туура деп эсептейм. Ош базарына барганда сагынып турам, бат-бат келип турганга аракет кылам деп айтканыңыз бар да. Андан бери бардыңызбы? Бардым. Андан Орто Сай базарына бардым. Ош базарына бардым. Эмне кыласыз барганда? Машина базарга, анан чындап мал базарга жете албай жүрөм. Өзүңүз алып сатып, Жок, пандемия башталып кетти да, ошондон анан токтоп калды. Ошону малга кызыгасызбы? Мисалы өзүңүзгө керектүү болсо барып көрүш керек деп көргөн, мындай кызыктуу. Биз шопинг кылгандай эле турбайбы? Кайсы бир деңгээлде? Жогоруда айттыңыз, социалдык тармактар абдан өсүп атат деп, жана сиздин Инстаграмдагы баракчаңызга кирип 200 миңден ашык катталуучуңуз бар экенин көрдүм да. Алар жандуу эле топтолгон катталуучуларбы, же сатып алдыңызбы? Жок, жандуу. Мен өзүм нөлдөн баштагам. Ага, эми үй бүлөңүз жөнүндө сурагым келип атат. Сиздин уулуңуз Нуртемир 2017-жылдан бери эле жылдызы жанып келатат, профессионалдык деңгээлде хоккей менен машыгарын билебиз. Андан буга чейин дагы 1-2 жолу интервью алган болчумун да. Анан уулуңуз Нуртемирден башка балдарыңыз жөнүндө билбейт экенмин. Жубайыңыз, балдарыңыз жөнүндө учур айтып берсеңиз. Нуртемирден башка балдарым деле спорттон алыс эмес. Кыздарым гимнастикага барышат. Көбүрөөк спортко көбүрөөк кызыккан, мындай эметкен ошо Нуртемир болду. Азыр эми ал Америкада. Азыр каникулга келген, мына жакында кайра кетет. Хоккейде жанагы НХЛдин детский лигасында ойноп атат. Балдардын баары эле мындай спортко кызыгы бербейт экен, түрдүү дем балдар. Кыздарым жана пианино кызыгышат. Комуз ойногула деп комузга жөнөтсөм,
кызыгуусу жакшы болбой атат. Анан пианиного өтүп кетишти. Ушундай. Келинчегим үйдө. Үй кожо экеси. Үй кожо экеси. Балдарды тарбиялап, балдар менен. Кызыңыз менен бир видео көрдүм эле, кыйнайбы ата бийлейли, видео тарталы деп кыйнайбы? Ошо кечке эле ошондой азыркы балдардын баары эле жана TikTok, башка программалар менен ошондой эмелери жасашып, ушундай азыр балдардын баары эле ошондой го. Ошондой каникулда, каникул эмес, жанагы пандемияда ошондой бир болгон да. Көңүлүн калтырбайм деп бийлейсиз. Жакшы ататабайсызбы? Балдарыңыз жөнүндө да бир суроо пайда болду. Сиз буга чейин Инстаграмга бир сүрөт илгенсиз да, чоң атам жана велосипед деп өзүңүздүн кантип велосипедке жеткениңиз жөнүндө бир баянды окуган болчумун, аябай таасирленген болчумун. Анан ошондой кыйынчылыкты, ошондой оорчулукту башынан өткөргөн бир ар бир нерсени эмгек менен таап жеш керек деп атпайсызбы? Ошондой жолдун баарын өткөн адам өзүнүн балдарын кандай тарбиялап атат? Алар бир ак кол же бир балконский болуп калат деп чочулабайсызбы? Эми ошондой коркунуч бар. Шаардык болуп калса да. Айылга жөнөткөнгө дайым каникулда аракет кылчу элек, постоянно мындай дайыма. Эмеге каникулда айылга барып турушчу. Айылда анда апам бар эле да. Апам кайтыш болуп кеткенден кийин айылдан азыр эме каттоо үзүлүп калды да. Ошон үчүн азыр быйылкы жылкы да айылга барбай калышты. Албетте коркунуч бар. Кыргыздын баалуулуктарын, кыргыздын тилин, маданиятын, ушундай нерселерден алыс болуп калат деген коркунуч бар. Дайым ошону көп мени ойлонтот. Ошого карабай мындай аракет кылам, ушу комуз үйрөнгүлө дейм, же болсо үйдө кыргызча сүйлөгүлө. Анан мындай ошо өзүнүн баалуулуктарын түшүндүргөнгө аракет кыласың, бирок балдар анча көңүл бурбаганда ошол кыжаалат кылат. Эми соңку суроо, мына шайлоого баратасыздар. Карапайым элге жасай турган кандай ишиңиздер бар? Сиздин жеке өзүңүздүн идеяларыңыз, команданын жасай турган иштери жөнүндө учкай айтып берсеңиз. Кыска айтканда, жасай турган иштерибиз биз өзгөрүшүбүз керек. Бүт эрежелерди жеңил кылышыбыз керек, бюрократияны жоюшубуз керек. Ошол эле мезгилде эркин анан жасаган жумуштарына эрежелер, бир тоскоолдуктар минимальный болуш керек. Андай сизге чоң рахмат, абдан кызыктуу, кеңири сонун сүйлөп бердиңиз. Силерге да чоң рахмат, ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергениңерге, кокустан келип мындай маек алганыңарга чоң рахмат. Достор, биз Бир Бал партиясынын лидери саясатчы Алтынбек Сулайманов менен маектештик. Жакшы туруңуздар.